Сулайман тоонун өсүмдүктөр катмары жарым чөл жана тала алкагында таандык өсүмдүктөр менен камтылган. Жан боорлорундагы тала тегиндеги чөптөр өсөт, бирок алардын флора курамы жардам. Жалпылап алганда 300дөн ашык өсүмдүктөрдүн түрү кездешет. Сейрек кызыл китепке кирген өсүмдүктөрү да бар. Кызыл китепке киргизилген жаныбарлардын, курт-кумурскалардын түрүнөн айта турган болсок, 6-7 түрү бар. Ошолордун ичинен 4 коңуздар отрядына кирет. Ал эми ошолордун ичинен 1-2 кызыл китепке кирген Аполлон, Махондор айталы, ошол кызыл китепке киргендердин арасында. Ал эми өсүмдүктөрдөн болсо, кээ бир значит мандалактын түрлөрү бар. Андан тышкары мына бизге дайыма ошо дары өсүмдүктөрүнүн дагы түрлөрү ошол жерде абдан көп кездешет. Ошолордун ичинен 1-2 сөзсүз түрдө кызыл китепке кирген. Мындан тышкары тоо сөңгөктүү дарактар, бадалдар жана чөп өсүмдүктөрү өсөт. Чөл өсүмдүктөрү жер жаздыктар кездешет. Дарактардын жана бадалдардын түрлөрүн адамдар көчүрүп өстүрүшкөн. Шарипхан деген багбан болчу. Ал тоонун капталына көчөттөрдү, бадамдарды эгип чоңуйтуп мөмөгө киргизди. Ал ушул тоого чыккан адамдар бадамды жесин деп айткан эсинде. Бадам адамдын ден соолугуна өтө пайдалуу. Сулайман тоону жаныбарлар дүйнөсү. Маанилүү курамы менен мүнөздөлөт. Омурткалуу, омурткасыз, канаттуулар, курт-кумурскалар, эндемиктер жана реликтик түзүлүштөгү жаныбарлар. Мында жергиликтүү жана келген куштардын түрлөрү жашашат. Алардын түрлөрү токойдо, тоолордо, талааларда, сууда жана суу боюнда жашоочуларга таандык. 20-кылымдын 90-жылдарында Сулаймантоо фаунасын мурда бул жерге байыр албаган жаныбарлардын түрлөрү менен байытууга аракет кылышкан. Бирок көпчүлүктү тоо шартына туруштук бере албай, жашоосун улантпай калышты. Жаныбарлардан алып карай турган болсок, түлкүлөр кездешип атат. Башка жактан келгендерден. Алардын ичинен дагы бир топ мына келемиштердин семействосуна кирген айталы жаныбарлар кездешет, кескелдириктер кездешет, варангдар кездешет. Шулардын бардыгы мына мен ойлоймун. Андан тышкары дагы ошо миңдеген түрдүү курт-кумурскалардын түрлөрү кездешет. Мына ушундай кооз жаратылышка бай Сулайман тоосу ичиндеген жылдар бою ыйыктыгын сактап келет. Тарыхчылар дал ушундай касиеттүү тоого дагы бир өзгөчө наам бергенин айтат. Өзүнчө бир шаарды бир касиетке ээ кылып тургандагы ошондой аурасы бар тоо. Ошол себептүү элдин арасында дагы бир эме жаралып калганда, ушундай көз караш. Меккеге барыштан мурун сөзсүз түрдө ушул Сулайман тоого зияратка барыш керек экен. Сулайман тоодо кездешкен өсүмдүк, жаныбарлар жана анын айланасындагы түрдүү маданиятка тиешелүү болгон табылгаларды тоонун чыгыш тарабынан астында жайгашкан улуттук тарыхый археологиялык музейин тапса болот. Музей үчүн атайын типтеги имарат Оштун 3000 жылдык майрам күндөрүнө карата курулуп ачылган. Экспозиция 2 бөлүмдөн туруп, 1100 квадрат метрди түзөт. Ал Кыргызстандагы эң ири музейлердин бири. Музейде кыргыз элинин улуттук сыймыгы болгон баалуу тарыхый жана маданий эстеликтери сакталып турат. Экспозициянын тарыхый бөлүмү адамзат коомунун өнүгүүсүндө эң узакка созулган таш доорунан баштап түштүк Кыргызстандын азыркы күнгө чейинки тарыхын чагылдырат. Өткөн доор менен азыркыны үндөштүргөн чуст маданияты жана Ош тургун жайы, көчмө дыйканчылык, мал чарбачылык менен кесип кылган уруулардын маданиятын мүнөздөгөн табылгалар, Фергана өрөнүнүн калкынын отурукташкан дыйканчылык маданиятынын өнүгүүлөрүн чагылдырган материалдар камтылган. Музейде 33 миңден ашуун музей фондунун экспонаттары топтолгон. Сулайман тоону изилдөөчүлөрдүн жана аны ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилишине чоң салым кошкон инсан Бакыт Аманбаева тоонун жаратылышын, өсүмдүктөрүн, жаныбарларын изилдеп, Ош шаарына өткөн жылдарын төмөндөгүдөй эскерет. Менимче, Ошто өткөргөн убактым жашоомдогу эң жемиштүү, демек, эң сонун мезгил болду. Эмнелерди айтпайын, эмнелерди эстебейин, мен баары бир өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү Ошто кылган эмгегим менен өлчөйм. Шаардын так ортосунда тоонун орун алышы дүйнөдө сейрек кездешүүчү жагдай. Ушунун өзү эле аны ааламдагы уникалдуу эстеликтердин бирине айлантат. Бизге ата-бабаларыбыз бул мурасты кантип өткөрүп берсе, аны кийинки муунга дал азыркындай жеткирүү ар бирибиздин милдетибиз.
Канча деген башка мамлекеттерде дагы ушул номинацияга кире албай жүргөн эмелер абдан объектилер көп. Ошондуктан мына ошол тарбиялык мааниси дагы жаштарга, мындан тышкары элдерге дагы жалаң эле сыйынуучу жай болбостон, мына биз жаратылыш ачык асмандагы жаратылыш музей катары дагы, эстелик катары дагы ушунун баалуулугун мындан кийинки муундарга өзүбүз да ошону туура тарбиялык мааниси чоң экендигин көрсөтүшүбүз керек.